Нарын шаарындагы номер 2 Чкалов атындагы мектеп гимназиясынын 7-классын окуучусу Эрмек Дүйшеков кургак учукка каршы күрөшүү күнүнө карата уюштурулган кичи футболдун оюнчусу. Ал 8 жашынан баштап аталган спорттун түрү менен машыгып келет. Каарманыбыздын айтымында окуучулар спорт менен машыгып, сергек жашоо образын жүргүзсө, кургак учук оорусунун алдын алууга болот. Бүгүн 2-нчи месте алдык. Ошо уюштурчулар ушинтип уюштуруп турса, ошо туберкулез деген оорудан кутулабыз. Ошо баарына рахмат. Футболго кичинекей кезимден баштап кызыгам. Уже 4 жыл болуп калды. Мелдешке 6-7 класстын окуучуларынан турган жалпы 8 команда катышып, оюн 2 күнгө созулду. Ар бир беттешүү курч мүнөздө болуп, жеңиш оңойго турган жок. Бүгүнкү өткөн мелдешибиз 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнүнө карата мектеп жашындагы 2007-2008 жылкы өспүрүмдөр арасында болуп өттү. Буга шаарыбыздан болуп 8 мектептен 8 команда катышты. Мелдешибиздин максаты бул кургак учукка каршы күрөшүүнү ата жана Денисак Булут деген мааниде өткөнбүз. Анан биз ишеничтебиз, ушул иш-чаралар менен ушу кургак учуктун алдын алабыз деген ишеничтебиз. Оюндун жыйынтыгында 1 орунду номер 8 Арстанбек Буйлаш уулу атындагы орто мектеби ээлесе, 2 орунду номер 2 Чкалов мектеп гимназиясы, 3 орунду номер 10 Жапар Чолпонбаев атындагы мектептер жеңишке жетишип, грамота жана кызыктыруучу белектер менен сыйланышты. Өспүрүмдөр арасында, мектептер арасында футбол уюштурганбыз. Бул футбол уюштурган себебибизди бул өспүрүмдөр арасында кургак учук оорусунун маалымдуулугун жогорулатыш үчүн ар бир адам кургак учук оорусу жөнүндө маалыматтуулугу жогору болсо, биз кургак учукту өз убагында таап жана өз убагында дарылоого мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Маалымат үчүн айтсак, өткөн 2020 жылы жалпы 11 жаш өспүрүм кургак учукка кабылган. Бул көрсөткүч 2019 жылга салыштырмалуу 3 өспүрүмгө жана 10 балага азайганы байкалган. Диана Советбекова, Жеңишбек Абдылдаев, жаңылыктар Нарын шаары.